Эгерде bir адам ооруп аткан болсо, катты ооруп аткан болсо, ошого башка bir адамдын bir мүчөсүнү, органын бериш керек. Аны ошо менен дарылаш керек. Мисалы bir бөйрөгүнү, башка bir жерини аз берип болбойбу? Ушундай учурларда эмне болот деген маселе турат. Биринчи, өлүп калган адамдан алып коюу. Экинчи маселе, тирүү адамдан алып тирүүгө берүү. Экөөнү уламалар экөөнү бөлүп караган. Биринчи маселе, өлүп калган адамдан ошонун bir мүчөсүнү, органын алып экинчи адамга койсо болобу дегенде, фукахалар ошол ооруп аткан адам эгер катты ооруп, өлүп калыштын коркунучу болуп аткан болсо, жана же болбосо bir мүчөсүн толук жогото турган болсо, ошону койсо, ага жашаганга көбүрөөк мүмкүнчүлүк болсо, имканият болсо, ушул учурда өлүп калган адамдыкын алып койгонго уруксат берилет. Түшүнүңөрбү? Өлүп калган адамга уруксат берилет качан оорусу күчөйүп, өлүп кетиштин коркунучу турса, же bir органдан ажырап калуу коркунучу турса, ошондо өлүп калган адамдыкын алып туруп койсо, уруксат берилет. Уламалар өтө катуу зарылчылыкта уруксат берет. Экинчиси, тирүү кезинде эле тирүү адамга берет. Кээде bir адам эмне кылат, башка bir адамга бөйрөгүнү берет, көзүнү бергендер бар экен, башкалар бар экен. Бул жерде дагы уламалар айтат, негизи мында ыктылаф көп, көпчүлүк уламалар болбойт деген тирүү адамга. Себеби өзүңдү жакшы, ден соолугу таза адам bir мүчөсүнү берип, кайра ошонун ордуга түшүп, майып болуп калуусу, ооруп калуусу бул чоң күнөө. Атайлап ооруткан менен барабар. Атайлап майып калган менен барабар. Бирок эгерде докторлор айтса, сен оорубайсың, жашап кетесиң, жашасы болот десе, тиги жардам катары берет десе, кээ бир уламалар, фукахалар уруксат берген. Бирок жумхур фукахалар күнгө чейин көпчүлүк уламалардын пикиринде, алардын ою боюнча уруксат берилбейт. Тирүү адамга берилбейт. Чүнүктүү, тирүү адамга уруксат беришпей кетет. Себеби bir көзүң берип койсоң, өзү bir көзүң менен каласың. Бул айып, бул чоң күнөө. Бөйрөгүң берип атасың, жашайсың, жашабайсың Кудай билет, бирок эртеге эле сен дагы бул жакта иштен чыгып калса, күчкелип, анда сен деле ошонун ордуна түшүп каласың. Ошон үчүн фукахалар көбүнчө тирүү адамдан экинчи адамга бөйрөгүнү, башка органын берүүгө келгенде, көпчүлүк уламалар пикири боюнча уруксат берилбейт. Анча-мынча кээ бир уламалар өтө катуу зарылчылыкта уруксат берген жерлери дагы бар.